Саламатсыңарбы, урматтуу окуучулар. Дүйнө тарыхынан 8-класстар үчүн сабагыбызды баштайбыз. Келгиле балдар, калемсап, дептериңерди алып, экрандын алдынан ыңгайлуу орундукка отуруңарды суранамын. Бүгүнкү сабагыбызда биз балдар Япония менен Кытай мамлекетин эки теманы бириктирип, ошол тема боюнча маалымат алабыз. Бүгүнкү биздин сабагыбыздын темасы Япония жана Кытай 17-кылымдын аягы, 20-кылымдын башы. Сабактын максаты: Япония, Кытай мамлекеттери тууралуу билгениңерди эсиңерге саласыңар. Кытай жана Японияда өнүгүүнүн капиталисттик жолуна өтүүсү, алардын тышкы саясаты жана маданияты жөнүндө жалпы маалымат аласыңар. Эске тутуу, аныктоо, баалоо, мурдагы жана жаңы алган билимдерди бышыктоо көндүмдөрүңөрдү арттырасыңар. Кана балдар, теманы укканда, Япония жөнүндө укканда силердин оюңарга кандай ойлор келип, Япония жөнүндө билгениңерден эмнелер эсиңерге түшкөнүн баамдайлы. Албетте, сакура гүлү. Япон элинин улуттук кийими болгон кимоно. Айрым окуучуларыбыз кызыгып көргөн аниме. Спорттук күрөштүн бир түрү болгон дзюдо. Азыркы заманбап технологиялардын түрүн чыгарып аткан өлкөлөрдүн бири катары эсиңерге келгенин баамдадым. Эми балдар биз орто кылымдар мезгилиндеги Япониянын тарыхын эсибизге салып кетелик. Японияда балдар 1192-жылдан 1868-жылдарга чейин сёгундук өкмөт бийлик жүргүзгөн. Бул мезгилдин ичинде балдар 3 династиянын сёгундары бийликте болгон экен. Биринчиси 1192-жылдан 1335-жылдарга чейин Минамото сёгунаты, 1333-жылдан 1573-жылга чейин Асикага сёгунаты, 1603-жылдан 1868-жылга чейин Токугава сёгунаты. Эми балдар, бүгүнкү сабагыбызда кездешүүчү терминдерге кайрылып алалык. Деспотизм — бул бийлик ээсинин эч кандай мыйзам менен чектелбеген, чексиз зордук-зомбулук менен жүргүзүлгөн бийлиги. Самурай деп балдар, Японияда орто жана майда аскердик феодалдар аталышкан. Сёгун — бул кол башчы. Мейджи революциясы деген бул Японияда жүргүзүлгөн реформалардын эрасы. Ушул реформадан кийин, ушул революциядан кийин Япониянын капиталисттик жол менен өнүгүүсүнө жол ачылган. Мей — жарык, билим, дзи — башкаруу. Ошондо мейджи агартылган башкаруу деген маанини түшүндүрөт экен. Феодалдык диктатура — бул сёгундун күч менен ишке ашырылган, эч нерсе менен чектелбеген, зордук менен жүргүзүлгөн башкаруусу. 15-16 кылымдарда балдар Япония саясий жактан бытыранды мамлекет болгондагы, бул бытырандылыкты жоюу боюнча же болбосо мамлекетти Японияны бирдиктүү бир мамлекетке бириктирүү боюнча көптөгөн саясий ишмерлер аракеттерди көрүшкөн. Анда аларга кайрылып көрөлүк. Бул Ода Нобунага, Тоётеми Хидзейоси жана Токугава Иэясу болгон. Тоётеми Хидзейосинин тушунда Японияны толук биригүүсү аяктаган. Ал эми Тоётеми Хидзейоси каза болгондон кийин анын жактоочуларынын бири Токугава Иэясуга бийлик өтүп, 1603-жылы ал өзүн сёгун деп жарыялап, ошентип 1603-жылдан баштап балдар 1868-жылдарга чейин Японияда Токугава династиясы бийликте болуп келген. Токугаванын сёгундары башкарып келген. Мамлекеттин башында ошол мезгилде император турганы менен өлкөнү иш жүзүндө сёгун башкарган. Токугава толук бийликти өз колуна топтоо үчүн катаал, зулумдук саясат жүргүзгөн. Ал өлкөнү бириктирип бир катар реформаларды жүргүздү. Бирок ошого карабастан Японияда феодалдык тартиптин үстөмдүгү, дыйкандардын көз карандылыгы сакталып, натыйжада өлкөдө экономикалык кризиске алып келген экен.
Ошентип өлкөдө бийликке каршы дыйкандардын, княздардын кыймылдары башталган. Тышкы саясатында Токугава сёгунаты балдар жабык эшик саясатын жүргүзүшкөн экен. Жабык эшик саясаты деген эмне? Бул башка өлкөлөр менен байланыштын бардыгына тыюу салынган. Японияны тышкы дүйнөдөн обочолонтуп бөлүп салган. Мындай обочолонуу өлкөнүн өнүгүшүнө абдан көп тоскоолдуктарды тийгизген. Сёгундар европалыктар менен байланышта болуу өлкөгө эч кандай деле пайда алып келбейт деп эсептешкен. Тескерисинче бул өлкөнүн өнүгүшүнө тоскоолдуктарды гана алып келген. 19-кылымдын биринчи жарымынан тартып балдар Америкадан, Европадан Япония менен соода байланышын түзүү максатында келе башташкан. Дүйнөлүк сооданын өнүгүшү менен европалык мамлекеттердин аскердик экспедицияларынын таасири менен Япониянын ачылышына алып келген. Америкалык эскадранын башкы командачысы Мэтью Перри АКШнын президенти Филлмордун катын сёгун өкмөтүнө тапшырган. Ошентип 1853-жылы Япониянын Эдо деген шаарында эки мамлекеттин ортосунда соода байланышын түзүү боюнча келишим түзүлгөн экен балдар. 1854-жылы 31-мартта Америка Кошмо Штаттары менен Япониянын ортосунда тынчтык жана достук жөнүндөгү келишимге кол коюлган. Ал эми 1858-жылы 29-июлда соода байланыштары жөнүндө келишимдерге кол коюлган. Мындай келишимдер европалык бир катар мамлекеттер менен да түзүлгөн экен. Соода байланыштары жөнүндө келишимдер Англия, Россия, Голландия, Франция мамлекеттери менен дагы түзүлгөн экен. Ошентип балдар ушунун натыйжасында Японияга чет мамлекеттен товарлар массалык түрдө кире баштаган. Чет элдик капиталдын кириши улуттук экономиканын төмөндөсүнө алып келген. Бул болсо балдар эл массасынын нааразычылыктарынын күчөшүнө алып келген. Дыйкандардын, кол өнөрчүлөрдүн, ал гана эмес, феодалдардын жакырданышы элдин сёгундук бийликке, чет элдиктерге болгон нааразылыктарын күн санап өстүргөн. Япон элинде императордун статусун толук калыбына келтирүү аракеттери көрүлө баштаган. Англиядагы балдар сёгундук бийликке каршы болгон. Англия мамлекети сёгундук бийликке каршы коалицияга колдоо көргөзгөн. Ошентип жыйынтыктап айтканда Японияда сёгундуктун күнү күтүп бара жаткан эле. 1867-1868 жылдары Япониянын тарыхында кыска мөөнөттүк каршылыктан кийин сёгундук бийлик биротоло ойрон болду. Бул 1868-69 жылдары жарандык согуш болуп өттү дагы. Натыйжада Токугава династиясы жетектеген сёгунаттын кулашы менен аяктады. 1867 жылы балдар тактыга 15 жашар Муцухита келди. Муцухитанын келиши менен Япониянын тарыхында эң тарыхый зор окуялар жүрүп өттү. 1889 жылы буржуазиялык конституция кабыл алынды. 1890 жылы бул жакта парламент чакырылды. Ошентип балдар Японияда сёгундук, аскердик, феодалдык диктатура кулагандан кийин капиталисттик мамилелерге өтүү үчүн бир катар буржуазиялык реформалар жүргөн. Япония жаңы тарыхый доорго өткөн, өлкөнүн жашоосун толук өзгөрткөн бир катар реформалар жүргүзүлгөн. Ошентип балдар анын натыйжасында, Мейдзи революциясынын натыйжасында Японияда капиталисттик өнүгүүгө жол ачылган. Биз жогоруда айтып өттүк, ошол 1867 жылы башталган бул реформалык мезгил Мейдзи революциясы деп аталып калган. Революциянын жүрүшүндө чет мамлекеттер менен соода байланыштары өнүгө баштаган. 1871-73 жылдары агрардык реформа жүргүзүлгөн. Администрациялык, сот, акча реформалары дагы жүргүзүлгөн. Ошентип, бул жакта борборлошкон буржуазиялык мамлекеттик аппарат түзүлдү. Мамлекетте өнүгүүнүн капиталисттик жолуна өтө баштады. Чет мамлекеттер менен соода байланыштары өнүгө баштады. Ошентип, Япониянын капиталисттик жолдо өнүгө башташы
Япониянын башка батыш өлкөлөр менен байланышы Японияны ыракы чыгыштагы эң ири державага айландырды. Капитализмдин тез өнүгүшү өзгөчө аскердик иште үзүрлүү болду. 1894-1895 жылдары Кытай менен болгон согуш Япониянын жеңиши менен аяктады дагы Япония Россиянын чыгыштагы эң ири атаандашына айланып калды. Бул Корея менен Кытайды бөлүп алуу максаты 1904-1905 жылдары Орус-Япон согушунун чыгуусуна алып келди. 1904-1905 жылдардагы Орус-Япон согушу ушундай катаалдык менен жүрдү. Бул согуш 1905 жылы 27-28 майда Суцшима кысыгында Орус эскадрасынын талкаланышы менен аяктады. 1905 жылы сентябрда Портсмутта Орус-Япон тынчтык келишимине кол коюлду. Бул жеңиш капитализмдин тез өнүгүүсүнүн артыкчылыгын көрсөттү. Жогорудагы тынчтык келишимине ылайык балдар, Япония Кореядагы абалын бекемдеди. Россиядан түштүк Сахалин, Кытайдан Порт-Артур портторун Япония ижаралоого алды. Бул жетишкендиктер Японияны чыгыштагы эң күчтүү өнөр жайлуу жана аскердик державага айландырды. Эми балдар, мен силерге суроо даярдадым, ошол суроого көңүл бөлгүлө. Суроону көңүл коюп окуп, жооп бергенге аракет кылгыла. Мейзи революциясынын тарыхый маанисин аныктагыла. А-сы императордук өкмөт түзүлдү. Б. Бир катар реформалар жүргүзүлдү. В. Капиталисттик өнүгүүгө жол ачылды. Г. Япония күчтүү державага айланды. Биринчи варианты А, Б, Г. Экинчи варианты А, В, Г. Үчүнчү варианты В, Г. Төртүнчү вариантында болсо айтылгандардын баардыгы камтылды. Силерге Мейзи революциясынын тарыхый маанисин туура аныктадыңар деп ишенем. Албетте туура жообу балдар 4-чү вариант, айтылгандардын баардыгы камтылды. Ушул Мейзи революциясынан кийин Японияда императордук өкмөт түзүлдү. Бул өкмөт бир катар реформаларды жүргүздү. Бул реформалар өлкөнүн капиталисттик өнүгүүсүнө жол ачты. Алардын натыйжасында Япония күчтүү державага айланды. 4-чү варианты туура деп жооп берген окуучулар азаматсыңар. Силерге Мейзи революциясынын тарыхый маанисин туура аныктаганыңарга ишенем. Эми балдар, 19-кылымдын аягындагы, 20-кылымдын башындагы маданиятына көңүл бурсак балдар, Мейзи революциясынан кийин өлкөнүн социалдык, экономикалык гана өнүгүүсүндө жылыштар болбостон балдар, маданий багытта дагы жылыштар болгон. Эркиндик жана элдердин укугу үчүн кыймыл деген идеялар пайда болду. 1871 жылы атайы императордун буйругу менен коомду агартуу багыты жарыяланды. Жаштар Америка Кошмо Штаттарына, Европага окууга жөнөтүлүп жатты. Чет элден дагы Японияга адистер чакырылып жатты. 1872 жылы Японияда мектеп реформасы жүргүзүлдү дагы, орто билимге ээ болуу системасы киргизилип, ал боюнча эң биринчи эркек балдар окуй турган мектеп, андан кийинчерээк кыздар окуй турган мектептер дагы ачылды. Ошондой эле балдар 1890 жылдары мындай мектептердин кеңири системасы ачылды. Аскердик академия ачылды. Бул аскердик академияда окутуу англис тилинде жүргүзүлдү. Япон адабиятында реалисттик багыт өнүгө баштаган. Ошондой эле чет өлкөлүк адабий чыгармалар япон тилине которулган. 1874 жылы биринчи Япон газетасы басылып чыккандагы муну менен элди маалымат менен күн сайын тааныштырып турду. Искусство жаатында да тармагында дагы бир катар ачылыштар болду. 1882 жылы Токиодо императордук музей негизделген. 1888 жылы Уэнодо көркөм окуу жайы ачылган. 1899 жылы Токиодо Кабукидзе театрында эң биринчи япон киносу көрсөтүлгөн. 1909 жылы белгилүү режиссер Осанаи
Каору эркин театр уюмун түзгөн. Эми балдар, мен силерге бир катар сүрөттөрдү көргөзүү менен Кытай мамлекетинин тарыхына кайрылсак. Кана балдар, сүрөттөрдү көңүл бөлүп карайбыз. Мынакей балдар, силер мурдагы сабактардан компас, жибек, кагаз эң алгач Кытайда өндүрүлүп чыкканын билесиңер. Чай, фарфор менен бүгүнкү күнгө чейин Кытай мамлекетинин даңазаланып атканын билесиңер. Эми келгиле бүгүнкү темада кездешүүчү негизги түшүнүктөргө кайрылалык балдар. Манчурлар булар Кытайдын түндүгүндөгү коңшулаш аймакта жашаган уруулар. Алар 1644-жылдан баштап Пекинге кирип бийликти басып алышкан. Андан кийин балдар, тайпиндер, Кытайдагы дыйкандар согушунун катышуучулары тайпиндер деп аталышкан. Андан кийинки негизги түшүнүгүбүз апиим согуштары. Бул согуштарга азыр кайрылабыз. Бул Англиянын Кытайды өзүнө көз каранды кылып алуу үчүн жүргүзгөн согушу. Кытай мамлекети жайгашкан аймакты бардыгыбыз картадан таап көргөзө алабыз деп мен силерге ишенем. 15-кылымдан тартып балдар, Кытайда экономикалык кризистер башталып, акырындык менен төмөндөөгө алып келген. Миң династиясына болгон элдин ишеними арткан. Ишеними жоголо баштагандагы ошонун натыйжасында жалпы элдик көтөрүлүштөр келип чыккан. Башында Ли Цзечен турган дыйкандар көтөрүлүшү өлкөнүн тарыхындагы эң узакка созулган көтөрүлүшкө чыгышкан. Бул көтөрүлүш 1628-жылдан 1644-жылга чейин созулган. Борборго жакындап келе жаткан көтөрүлүшчүлөрдү токтотууга Мин династиясынын күчү жеткен эмес. 1644-жылы көтөрүлүшчүлөр Пекин шаарын ээлеп алышып, Ли Цзеченди император деп жарыялашкан. Ошондо кыргыз эл макалында айтылгандай, өз агасын агалай албаган бирөөнүн агасын сагалайт болуп, Мин династиясынын өкүлдөрү түндүктөгү согушчан манчур уруулардан көтөрүлүшчүлөрдү басууга жардам сураган. Албетте Мин династиясына манчурлар макул деп жооп беришкен. Бирок бул жерде манчурлардын максаты Мин династиясынын ордуна калыбына келтирип коюу эмес, Кытайдын аймагын басып алуу болгон. Ошентип 1644-жылы манчурлар Пекинге кирип келишкен дагы, ал жакта өздөрүнүн династиясын негиздешип, ал династиясын Син династиясы деп аталышкан. Ушул окуядан кийин балдар, Кытайдагы көп жылдык ич ара күрөш чет элдиктердин үстөмдүгүнүн алып келген экен. 17-18-кылымдарда бул манчурлардын Син династиясы тышкы саясатында агрессивдүү саясат жүргүзгөн. Тигине стрелкалар менен көрүлүп турат, картага көңүл бурабыз. Монголияны, Чыгыш Түркістандагы Жуңгар хандыгын, Кашкарды, Тибетти басып алышкан. Бул аймакты улам баскынчылык саясаттын натыйжасында Кытайдын аймагы улам кеңейе берген. Бул аймакты кармап туруу үчүн казынага салынган салыктын 1/3 бөлүгү кеткен. Япониядагы жабык эшик саясаты сыяктуу эле балдар, бул Син династиясы дагы тышкы саясатында обочолонуу саясатын жүргүзгөн. Обочолонуу саясатын негиздеген жарлык чыгарылган. Бүткүл тышкы сооданын Син бийлигинин көзөмөлдүгү астында кантон аркылуу гана жүргүзүүгө уруксат берилген дагы, калган порт шаарлардын бардыгы Европа өлкөлөрү үчүн жабык болгон. Чек араны кармап турууга көп каражат жумшоо обочолонуу саясаты 18-кылымдын 4-чейрегинде экономикалык кризистин белгилерин пайда кылган. Социалдык жакырчылыкка алып келген. Карапайым элге салынган салыктардын саны улам көбөйө берген. Айылдык кедейлер жакырланып, жерсиз калышкан. Борбордук бийлик бул процесстерди токтото алган эмес. Эми балдар, биз жогоруда айткан апиим согуштары дегенге көңүл буралык. Ошентип 19-кылымдын башында англичандар мыйзамсыз түрдө Индиядан Кытайга апиим, баңгизат ташып турушкан. Бул Кытайдын коопсуздугуна, экономикасына чоң коркунучту пайда кылган.
Банги заттарынын массалык түрдө ташылып келиниши балдар өлкөдөгү күмүштүн тышка ташылып кетишине жана кылмыштуулуктун өсүшүнө алып келген. Богдухан Сиан тарабынан апийим алып келүүгө тыюу салынган. Бирок буга карабастан эле англичандар контрабандалык жол менен апийим алып келүүнү токтотушкан эмес. 1839 жылы Кытайдын өкмөт комиссары Лин Цэ Сюй англичандардын Гуанчжоудагы кампаларындагы 20 000 ящик апийимин камакка алган. Бирок бул деле маселени чечкен эмес бул иш-чаралардагы. 1840 жылы балдар Улуу Британиянын тышкы иштер министри Пальмерстон 16 аскер кемесинен турган эскадраны Гуанчжоуну курчоого алууга жөнөтүп, англичандар Кытайдын Шанхай, Динхай, Нинбо жана башка шаарларын басып алган. Ошентип балдар жарыяланбаган апийим согушу башталган. Эки жолу апийим согушу болгон. Биринчи апийим согушу 1840-42 жылдары болгондагы бул сөзсүз түрдө балдар Кытай мамлекетинин жеңиши менен аяктаган. Жеңилиши менен 1842 жылы тең укуксуз Нанкин келишимине кол коюуга аргасыз болгон. Ал боюнча Англиянын соодасы үчүн кытайлык 5 порт ачылган. Улуу Британияга пайдалуу шартта ташып келүү жана ташып кетүү укугу берилген. Сянган Улуу Британиянын карамагына берилген. Андан сырткары балдар Кытай англичандарга 21 миллион доллар контрибуция төлөөгө тийиш болгон. Демек балдар биринчи апийим согушунун натыйжасында Кытай жарым колонияга айланып калган. 1856-1860 жылдары экинчи апийим согушу болуп өткөн балдар. Эгерде биринчи апийим согушунда кытайлыктар бир гана Англиянын аскердик күчтөрүнө каршы тура турган болсо, экинчи апийим согушунда француздук аскерлер дагы бул согушка кошулушкан. Сөзсүз түрдө Кытайдын жеңилиши менен аяктады. Пекинге кире бериште кытайларды талкалап дагы оор шарттагы келишимдерге кол коюшту. Биз балдар жогоруда айтып өттүк. Кытай колониялык мамлекет, колониялык көз карандылыкта болуп калды. Син өкмөтүнүн чет өлкөлүк баскынчыларга сокку берүүгө жөндөмсүздүгү, мамлекеттин башка мамлекеттерге көз каранды өлкөгө айланып калуусу, биз жогоруда айтып өткөн контрибуциянын негизинде жаңы салыктардын киргизилиши жана ижара акысынын өсүшү, чет өлкөлүк товарлардын киргизилиши жергиликтүү дыйкандардын жана кол өнөрчүлөрдүн жакырдануусун күчөттү. 1850 жылы балдар кубаттуу дыйкандар согушуна алып келди. Бул түштүктө мектеп окутуучусу Хун Сүтсандын жетекчилиги менен картада көрүнүп турат балдар Ганьсу провинциясында башталды. Көтөрүлүштүн жүрүшүндө Хун Сүтсан башында турган Тайпин Тянго деген мамлекетти негиздешти. Балдар Тайпин Тянго деген сөз биздин кыргыз тилибизге которгондо улуу жыргалчылыктын асман мелжиген мамлекети деп которулат экен. Ушул мамлекетинин аталышынан Кытайдагы көтөрүлүшчүлөр балдар тайпиндер деп аталып калышты. 1853 жылы мартта көтөрүлүшчүлөр Нанкинди ээлеп, аны өз борборуна айландырышты. Хун Сүтсан болсо бул мамлекеттин императору деп жарыяланды. Эми балдар тайпиндер кандай иш-чараларды жүргүзгөнүнө көңүл бургула. Феодалдардын жерлерин конфискациялап, бүткүл кыштак элин аскер жааматына бириктирген, жерди жаамат мүчөлөрүнө тең бөлүп берүү боюнча мыйзам чыгарган, дыйкандардан алынуучу салыктарды жана ижара акысын төмөндөткөн, бардык элдин эмгектенүүгө милдеттүүлүгү жарыяланган, адамдардын тең укуктуулугуна жетишүүгө умтулушкан. 1856 жылы балдар тайпиндер ич-ара чатактан кийин экиге бөлүнүп кеткен. Алар Манчжур өкмөтүнөн талкаланышты. Бул жерде дагы балдар Богдухандын армиясы чет элдик интервенцияга таянды. Англия, Америка Кошмо Штаттары, Франциянын жардамына таянган. Тайпиндер Манчжур өкмөтүнөн талкаланып,
Нанкин манчурлардын колуна өтүп, көтөрүлүш жеңилүү менен аяктаган. Тайпиндердин жетекчиси Хун Сүтсүан болсо, душмандардын колуна түшүүнү каалабай өз өмүрүн кыйган. Эми балдар Кытай мамлекетиндеги кийинки тарыхый окуяларга карай турган болсок, силер жогоруда көрдүңөр, Кытай элинин көз карандылыгы сакталган боюнча калды. Кытайда жаңы кыймыл башталды. Кытайдын улуттук интеллигенциясынын арасында көз каранды эместикке жетишүү боюнча жаңы кыймыл же болбосо демократиялык кыймыл башталды. Бул кыймылдын жетекчиси балдар силер көрүп турасыңар, жаш врач Сун Яцен болгон. 1905-жылы ал Бириккен Союз деген коомду түзгөн. Анын союзунун программасында балдар улутчулдук, демократия, элдин жыргалчылыгы жарыяланган. Бул коомдун негизги милдети балдар Манчжур династиясын кулатуу, буржуазиялык демократиялык республиканы орнотуу болгон. Ошентип ушул коомдун жетекчилиги менен балдар 1911-жылы октябрда Учанда синдерге каршы көтөрүлүш башталды да бул тез эле бүт өлкөгө тарап буржуазиялык революциялык мүнөзгө айланды. 1911-жылы башталган күрөш ушинтип күч алды, тереңдеп жайылды. 1911-жылы балдар 29 декабрда көтөрүлүшкө чыккан провинциялардын делегаттары Нанкинде жолугушуп, Кытай республикасын жарыялашты. Анын президенти болуп Сун Яцен дайындалды. Эми балдар 19-кылымдын аягы, 20-кылымдын башындагы Кытай маданиятына көңүл бөлө турган болсок, Кытайдын маданиятында дагы көп өзгөрүүлөр болду. Чет тилдерди өзгөчө англис тилин окутуу күч алды. 1898-жылы Пекин университети ачылды. Көптөгөн студенттер бул жактан дагы чет мамлекетке окууга жөнөтүлүп атты. Кытай адабияты жана искусствосунда өзгөрүүлөр болуп, антиимпериалисттик мүнөздөгү терең патриоттук чыгармалар пайда боло баштады. 1874-жылы Ван Таонун жетекчилиги астында Сюнь Хуань Жибао деген газетасы чыкты. Басмаканалар, адабий бирикмелер жана чыгармачыл топтор пайда боло баштады. Кытай маданиятында жаңы багыт акырындык менен көтөрүлө берди. Балдар, эми мен силерге дагы суроо менен кайрылайын. 20-кылымдын башындагы Кытайдагы демократиялык кыймылга баа бергиле. Асы манчурлардын бийлиги кулады, Б. Кытай республикасы жарыяланды, В. Кытай дүйнөдөн обочолонду, Г. Кытайдын келечегине жол ачылды. Биринчи вариантында айтылгандардын бардыгы камтылат. Экинчи варианты А, Б, Г. Үчүнчү варианты А, Б, В. Төртүнчү варианты А, В, Г. Кана балдар, суроого жооп берген болсоңор, жообуңарды текшерели. Албетте балдар, туура жообу экинчи вариант. Манчурлардын бийлиги кулады, Кытай республикасы жарыяланды, Кытайдын келечегине жол ачылды. Албетте мен силерге экинчи вариант деп туура жооп бердиңер деп ишенем. Туура жооп берген окуучулар азаматсыңар. Анда эмесе балдар, бүгүнкү сабагыбызды жыйынтыктайлы. Бүгүнкү сабакта балдар силер Япония, Кытай мамлекеттери боюнча мурда билгениңерди эсиңерге салдыңар. Кытай жана Японияда өнүгүүнүн капиталисттик жолуна өтүүсү, алардын тышкы саясаты жана маданияты жөнүндө жалпы маалымат алдыңар. Сабактын жүрүшүндө суроолорго жооп берүүдө эске тутуу, аныктоо, баалоо, мурдагы жана жаңы алган билимдерди бышыктоо көндүмдөрүңөрдү арттырдыңар. Эми балдар силерге үйгө тапшырма. Үйгө берилген тапшырманы телефонуңарга тартып алсаңар балдар, жаңы тарых окуу китебинен 26-27 параграфты окуйбуз, суроолоруна жоопторду табабыз. Темадагы жаңы түшүнүктөрдүн маанисин даталарды дептерлерге жазып алып эсибизге сактап калганга аракет кылабыз. Япониянын жаш императору Муцухита, улуттук лидер Сун Яцен жөнүндө интернет булактарынан кошумча маалымат таап окуйбуз. Япония жана Кытай мамлекеттеринин 17-кылымдын аягындагы, 20-кылымдын башындагы социалдык, экономикалык жана маданий өнүгүүсүн салыштырабыз. Аталган тапшырмаларды ар бириңер балдар мүмкүнчүлүгүңөргө жараша жоопкерчилик менен аткарасыңар деп мен силерге ишенемин. Ушуну менен биздин сабагыбызга бөлүнгөн убакыт аягына келип жетти. Көңүл бурганыңарга рахмат. Саламатта калгыла.